Assalamu alaikum. Backtesting'de başlayız. Так, рынок ближайший фракталды снятия алды үстүн кубаны жана алдыгы кубаны снятия алган. Так, үстүнкү фракталдан реакция көрсөк болот алдыга. Так, биз азыр бияктан кандай алабыз? Бул жерден азиатский сессиянын фракталын снятия кылды рынок. H1 фракталды снятия кылды. Ближайший зона поддержки алса киреп болду СНРга. Бул жактан свечанын тени менен продажага кеткен объемду көрсөк болот. Зонаны пробивать эткенден кийин бизде продажага күч бар. Значит, биз соотношение прибыли 1/2 менен продажага киребиз. Так, 1% депозита рисковать этебиз. Зарабатывать этсек $2000, минуска келсек $1000. Көрөлү модель бизге кандай иштеп берет. Так, биздеки рынокто американский сессия чыкты. Американский сессияда күчтүү манипуляцияны көрсөк болот алдыга. Жана ошондой эле бул жактан биздеки лондонский сессиянын минимальный басын снятия берди. Депозит 1% прибыль берди уже рынок. Бул жактан толук түрдө коррекция болушу мүмкүн өдөгө. Бул жактан неэффективный зонаны коебуз. Бул неэффективный зонадан рынокто толук түрдө биздеки разворот болушу мүмкүн алдыга. Көрөлү рынок биздеки кандай иштеп берет. Так, бул жактан биздеки үстүнкү неэффективныйга жетпей эле рынок тек профит менен жабылды. Бул жерден биз 2% депозитте зарабатывать эттик. Логика биздеки торговля бул СНР жана ошондой ликвидностьтун снятиясы.